Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук миграция боюнча комитетинде депутаттар биринчи окууда мамлекеттик тилди билүүгө талаптарды күчөтүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун жактырышты. Ал документте эмнелер жазылган? Алсак, бала бакчаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларында кыргыз тили окутуунун, тарбиялоонун негизги тили болушу керектиги белгиленген. Мектептерге кыргыз тилинен жазуу, ооз эки түрүндө көчүрүүчү, бүтүрүү экзамендерин киргизүү пландалууда. Ошондой эле керектөөчүлөрдү тейлөө чөйрөсүндө аудиовизуалдык, музыкалык, башка программалардын 60% мамлекеттик тилде болушу шарт деген пункт бар. Депутатка талапкерлер, прокурорлор, өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик орган жетекчилери, судьялар, Улуттук банктын кызматкерлери Минкап аныктаган деңгээлде кыргыз тилин билүүгө милдеттүү.